Тондар, ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен, кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Урматтуу авто сүйүүчүлөр, Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса, бизде Бишкек шаарынан сиздер көрүп турган кезектеги автоунаабыз Mercedes-Benz Sprinter чыгарылган жылы 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 CDI мотор туугандар. Средний базадагы Dux Cat өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр машина боюнча бир сыйра сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылайын. Анан суроолоруңуздар болсо, буюрса видеонун темасына WhatsApp номерди коюп коем. Связга чыга бересиздер. Эси менин жанымда турат, бар жогун түшүндүрүп айтты. Учеттон чыгыптыр, буюрса автоуна өзүнө оформить этип, анан сиздерге өткөрүп берет. Машиненин жасай турган жерлери боюнча алгач. Боковой эшик, анан арканкы эшик. Арканкы эшиктин ручкасы жок экен, боковой эшикти дагы мындай жасата турган жери бар экен, замок жагынан. Эми сырты боюнча айта турган болсок, сырты боюнча краскалары бар жогу жакшы. Эч жеринде краска боюнча, кузов боюнча жасала турган жерлери жок. Мынакей, арт жагы боюнча бул эмесин койдуруш керек экен да. Ручкасын эле, мына эки петлясы эшиктен. Анан ручкасы бар дейт, ушуну койдуруш керек дейт. Срочно акча керек болуп калып, базарды күткөнгө дагы мүмкүнчүлүк болбой атат дейт. Эгерде издеп жүргөн болсоңуздар, буюрса сүйлөшсөңүздөр болот. Арт жагы боюнча көрүп турасыздар. Бар жогу жакшы. Жарымдан берки жагы уже тосулган. Мыногу подкрыльник да усилителиптир. Жакшы, сырты боюнча көрдүңүздөр. Анан артына болгон ошо эки бризгавик тагасыздар. Мындай чёткий көрүнөт, красивый көрүнөт. Эки бризгавик тагасыздар. Так, сильно металлический. Талшынамер менен уруп берейин туугандар. Так, эми ички салон боюнча бир сыйра көргөзүп коеюнчу. Ички салон боюнча электрический күзгө экен, блок-мост бар экен, иштейт дейт блок-мост. Бар жогу жакшы дейт. Бисмиллахиррахманиррахим. Автозапуск бар экен, автономка дагы иштейт, Автономка дагы иштейт экен туугандар. Көрүп турасыздар, мынакей блок-мост. Так, жакшы, көрө бересиздер. Арт жагында спальный бар экен. Көрүп турасыздар. Калсаңыздар сиденье дагы орнотуп алсаңыздар болчу да экен. Где-то мына боковой эшиктин 3/1 бөлүгүнөн отсек коюлган. Так, мотор жагында көрөйлү. Азыр капотун ачканча мен арт эшиктин дагы жасала турган жерини көрсөтүп коеюн. Так, мына жагы замогу кармабай атат дейт. Муну дагы каратып коюш керек экен. Боковой эшик. Так, келиңиздер, мотор жагы боюнча. Мотор жагы боюнча кандай жүргөн болсо ошол бойдон экен, баягы жуулуп аптыр. Мындай айтканда, орусча айтканда, как оно есть деп коет го. Турбина жактан майсай чыккан жери жок. Мотору жуулуп аптыр, Ягы таза экен. Бул жерде 100 канча аттын күчү? 129, 2.2 CDI мотор, 129 аттын күчү. Учеттон чыккан. Первичка өзүгө оформить этип туруп, анан кийин сиздерге өткөрүп берет. Так, буюрса көрдүңүздөр туугандар. Басы боюнча айтайын эми. Басы боюнча 11200 койду. Дагы жакшы соода кылсаңыздар түшүп берейин деп атат. Бир $300-400 сүйлөшсөңүздөр болот. Анан билбейм дагы кандай сүйлөшөсүздөр. Ака-укачылыкка дагы түшүп береби, жакшыраак чайпай кылып, нары бери кылсаңыздар дагы түшүүдөй көрүнөт туугандар. Ушундай. Буюрса видеонун темасында номер болот. Чалып, байланышып көрүңүздөр. Эгерде бизге кызмат болсо, биздин WhatsApp номерди билесиздер. Кеңири байланышка чыга бересиздер. Ушундай туугандар. Сен разы болосуздар. Сиздерге мен Нурумбет Махаматалиев кызмат кылдым. Баят район. Ушул жактан жолугуп тартып атабыз.